Нам помогла любовь. Birinci önce süyü gerek, Без любви очень сложно. baldardı süyüş gerek. Сүйүү дал ушул сезим адамга бардык иштин өтөөсүнө чыгып жасаганга өбөлгө түзөт. Мындай пикирин 10 жылга жакын убакыттан бери турмуштун оор кырдаалына тушуккан балдардын башын бириктирип, аларды багып келе жаткан Гүлнура Акимова бизге берген маегинде билдирди. Ал бир баланы багуу, тарбиялоо чоң түйшүк, жоопкерчилик. Ал эми ондогон балдарды багууга туруштук берүү үчүн аларды жумушуңду сүйүшүң керек экенин айтат. Ошондо гана баары жеңил, баары рахаттануу менен болот дейт ал. Гүлнура Акимова өзү бала кезинен ата-эне мээримине, сүйүүсүнө бөлөнүп чоңойгон. Атасы Шарип Рахимбаев өз заманынын билимдүү адамы, партиялык, советтик, чарбалык кызматкер. Өзү жашаган аймактын гана эмес, облустун, республиканын ардактуу инсаны болгон. Балдарынын билим алуусуна өзгөчө көңүл буруп, өзү да чыгармачылыкка жакын болуп, ыр кара сөз түрүндө жазып кеткен чыгармалары бар. Ушундай үй бүлөдө тарбияланып өскөн Гүлнура Акимова өлкөгө өмүрүн арнаган айымдар рубрикабыздын кезектеги каарманы. Свои дети, они все равно другой метод, наверное, воспитания. Но, а здесь, я думаю, просто нам помогла любовь и помогает Божья любовь, потому что без любви очень сложно справиться в этой ситуации, именно с воспитанием детей. Без любви очень сложно. И только вот Божья любовь помогает. Аты жөнү Акимова Гүлнура Шариповна. Туулган жылы күнү 1959 жыл 2 август. Туулган жери Ысык Көл облусу Каракол шаары. Билими 1976 жылы Түп айылындагы Карл Маркс атындагы орто мектепте аяктаган. Андан соң мурдагы Ленинград, азыркы Санкт-Петербург шаарындагы Крупская атындагы мамлекеттик маданият институтуна тапшырып, ийгиликтүү аяктаган. Эмгек жолу 1980-1991 жылдары Лейлик районундагы жана Сүлүктүү шаарындагы орто мектепте орус тили жана адабияты мугалими. 1991-1994 жылдары Сүлүктүү шаарындагы Кыял балдар бакчасынын жетекчиси. 1994-1999 жылдары Чолпон Ата шаарындагы сертификациялоо жана метрология боюнча борбордун техникалык маалымат бөлүмүнүн инженери. 1999-2002 жылдары Чүй баяны Чуйские известия гезитинин коммерциялык директору. 2002-2005 жылдары 9000 жоопкерчилиги чектелген коомунун директору. 2005-2016 жылдары сапаттуу башкаруу тутумун жана персоналды сертификациялоо борбору ЖЧКсынын башкы адиси. 2016 жылдан бери чексиз ырайым балдарды багуу борборун жетектеп келет. Чексиз ырайым борбору Чүй облусунун Аламүйдүн районуна караштуу Каражыгач айылында жайгашкан. Бул жака балдар жашоо турмуштун оор абалынан улам келишет. Учурда мында тарбияланып жаткан балдардын айрымдарынын ата-энеси жок. Кээ биринин атасы же энеси бар. Бирок көпчүлүгү ичкиликке берилип кеткендер. Балдардын арасында бала бакчага барганы да бар. Ал эми мектеп курагындагылар кадимки айылдагы жалпы мектептен билим алышат. А дегенде биз Гүлнура Акимовага турмуштук оор кырдаалга тушуккан балдарды кабыл алып, өз канатына калкалаган жай кантип ачылып калган деген суроону узаттык. Наш дом создавался много лет тому назад. В нашем селе приехал один молодой человек, его фамилия Кузьменко Константин, и он приобрел здесь вот этот дом, небольшой такой домик. И затем он обратил внимание, что в нашем селе есть дети, сироты, которые нуждаются в помощи. Затем он организовал здесь вот этот детский дом, то есть привел этих детей и стал их содержать, кормить, одевать, обувать. Это было в далекие 2007-2008 года. Затем стали прибавляться дети в нашем детском доме.
И вот так наш детский дом, он существует по сей день. И через этот дом прошло очень много детей. Многие сейчас приобрели свои семьи, возвратились к родным, близким. Пока дети содержались в детском доме, была реабилитация родных, близких, родителей. Кто-то освобождался от пьянства, от наркомании, от негативных таких качеств человека, которые он приобрел в течение жизни. У нас это девочки, мальчики, начиная от 5-летнего возраста и до 18 лет. По совершеннолетию, когда они достигают 18 лет, они уходят в мир, учатся, работают. Сегодня у нас есть и в России наши воспитанники, и в Бишкеке. Они закончили училище, приобрели специальность, работают. На сегодняшний день у нас есть еще 2 совершеннолетних мальчика, ребята. Им исполнилось в этом году 18 лет, вот они тоже готовятся к самостоятельной жизни. Ну, балдар қандай? Ну как дети? Прочитали сегодняшнее задание? А? Белек оқыдың ба? Қанша барақ оқыдың? А? 10 оқыдың ба? Сен ше? Ты сколько прочитала? Бул иште Акимованы жөлөп, колдоп, ал тургай балдардын оор күндөрдөн кийинки калыптануусунда күчүн аябаган адам анын өмүрлүк жолдошу Акимов Кубанычбек Эркинович. Айтымында күн сайын кечки убактысын багып жаткан балдардын билимине, келечекке карай дем күч алышына арнайт. Жаңы Гүлнур айтпадыбы? Сүйүү керек да, эгерде сүйүү болбосо чыдай албайсың. 5 минутта чыдай албайсың. Менин досторум келет, кээде айтат, кантип чыдап отурасың деп отурат да алар. Булар балдар да жаңа. Билесиңиз, чуркайт, кыйкырышат. Ошого карабай, мен азбаш байкабайм алар чуркаганын, кыйкырганын байкабайм. Үйрөткөнгө аракет кылабыз. Биз азыр мындай, мен буларга айтып жатам. Адам эң биринчиси окуу керек, китеп окуш керек да. Телевизорду аз эле көрөбүз биз. Телевизорду кээде эле көрөбүз, ада көбүнчө окуганга аракет кылабыз. Себеби адам окуса, анын воображениясы чоңоет, анын тили байлыгы чоңоет. Анан кийин Кудай буйрса, успешный ийгиликтүү балдардан болот деп ойлойм да булар. Себеби китеп гана адамды кылат. Мен да өзүм жетимдер үйдө өскөмүн, өзүмчү. Ошондо бизге мен агайлары, мен билбейм, китеп окуп, китеп аркылуу ошо институт бүттүм, Ленинградда окудум, институтта. Анан азыр чоң начальник болдум, директор болдум заводко, профессор болдум Славянск университетте, Национальный университетте доцент болуп сабак бердим. Анан пенсияга чыгып буларга айтып жатам ошону. Китеп окугула деп. Бизге азыр эми могу чоң балдарым 6-класста окугандар бир күндө 10 лист окуш, 10 барак окуш керек. Ушундай заданиябыз да. А кичинекейлер 4 барак, 3 барак, кээ бирөөлөр 1 барак, способностька жараша. Нужно создать такие условия, чтобы наши дети, которые здесь будут жить, чтобы они чувствовали хотя бы приближенное к семье, к семейным условиям. И поэтому мы ограничились в каждой комнате по 2 человека, по 2 ребенка. Здесь у нас в комнате здесь есть и туалет, и душ. Все работает, все функционирует. Кубаныч Акимов жана Гүлнура Акимова өздөрү 5 баланын ата-энеси, 12 неберенин чоң ата чоң энеси. 2 уул, 3 кызыбыз жогорку билимдүү. Алар биздин ушул ишти аткарыбыздагы чоң жардамчыларыбыз, дейт Гүлнура Акимова. Среди них есть и врачи, и строители, и педагоги, и логопеды. И поэтому все наши дети нам активно помогают. Наиболее активно помогает Бегаим. Она у нас монтессори педагог. И так как мы с мужем не педагоги, мы часто обращаемся к ней. Она сейчас активно помогает нам в воспитании детей, мальчиков, девочек, именно советами, методами, ну и физически возит детей. Обыкновенно искупать, покормить, куда-то отвезти, одеть.
продумать их одежду, вплоть до меню. Вот. Мы втроем сейчас занимаемся вот активно из нашей семьи воспитанием этих детей. Биз бул түгөйлөр менен таанышып, алардын жүрөгүндөгү балдарга деген мээрим, сүйүүгө баа бердик. Мезгил өткөн сайын бул жаатта тажрыйба арттырып да келе жатабыз деген бул адамдар балдар үйүндө балдар менен кыздар эки башка имаратта тарбияланаарына токтолушуп, убакыттын өтүшү менен мындай ыкманын туура экенине ынандык дешет. Айтор күнүн, энергиясын, эмгегин турмуштун муштумуна тушуккан балдардын жүзүндө жылмаюу жаралуусуна арнаган каармандарым сөз соңунда балдарды оор азапка салган ата-энелерге төмөнкүдөй кайрылуу жасады. Я бы сейчас обратилась, да, к родителям, у которых бывают разные сложные жизненные ситуации. И в результате этих сложных жизненных ситуаций происходит, что дети остаются без родителей, дети остаются без надзора, не накормленные, не одетые, не обученные. И поэтому я думаю, что прежде чем создать семью, детей, нужно очень хорошо подумать. Ну, иногда бывает, что происходит, что уже родился ребенок, факт свершился. Поэтому нужно быть, я думаю, научиться в этом мире, надо всегда научиться, первое, любить и прощать. А что такое любить? Любить — это значит не обижаться, не гордиться, не превозноситься, не искать своего. И вот любовь, именно любовь от Бога, она помогает переносить все. Я думаю, сейчас вот мое обращение именно к тем людям, кто нуждается, может быть, вот сейчас они думают, вот как поступить, что делать. Прежде поработать со своим сердцем и любить тех людей, на которых они обижаются, или в результате чего произошло, что дети остались без надзора. Самое главное — любить.